Тажиктер эмне үчүн Кыргызстанда чаң тополоң кылууга даярданып жатат? Тажикстанда да, Кыргызстанда да ОДКБ мүчөсү демек бул чатак ЖККнун ичинде болуп жаткандыктан Москва, Алматы, Минск, Ереван элиндерин тиштеп жатышат. Тажик жарандары 4 көчөдө автомашиналарга таштарын жүктөп келишип, аларды тажик чек арачылары шүмшүйүп, ээрчип алышкан. Чек арачылардын ортосунда сүйлөшүүлөрдөн соң бул жерде алабал тынчыганы менен Чыр-дөбөдө кыргызстандыктарга каршы ок атылган. Алар ок атышкан соң кыргыздар жөн калмак беле 4 көчөдө жооп беришкен. Чек арачылардын компетенциясына кирбеген миномет менен тажиктер ок жаадырышат. Бул ошол жердеги чек ара тартибин бузгандыкка жатат. Тажиктер атайын келип, бул жерде провокация жасап жатышканы белгилүү болду. Ок атышуулар Эки Таш, Кум Базар, Чыр-дөбө деген жерлерде уланган. От менен ойнобо дейт. Тажиктердин мындай жортуулуу эл аралык деңгээлде терс пикирге кабылып турат. 2021 жылдын апрелдин аягында тажиктер менен кагылыш болгон. Тажик-кыргыз чыр чатагынан соң кыргыздар Тажикстанга кете турган контрабандалык жолдорду бууп салып, алар бизге тишин кайрып турган убагы. Тажикстандык оппозиционер Facebook баракчасына Эмомали Рахмон үй бүлөсү менен Кыргызстанда мамлекеттик төңкөрүш жасоого даярданып жатканын жазып чыкты. Кимдер төңкөрүшү уюштурууга даярданып жатышат? Үшүгөн табарсыктай болгон Равшан Мырзабы ал Атамекен партиясына таянып, министрге жеткени менен пара менен кармалган. Арине жала жаап камалгандар соттон акталышса пара алган. Бул тажик деле акталып алды. Вице-премьер болду. Ал жерден жалпайып президентке кеңешчи катары эптеп бийликте жүргөндө тажик кандаштарына жардам бербей калсын. Тагыларына тартып Курсан Асанов аракет кылып жатабы? Ал кыргыз дегенде кырынан жатуучу өтөйт жигит. Баягы эле биздин кыргызбай таарынча оппозиционерлер тажик президентине Эмомали Рахмондон финансылык жардам алышып, кыргыз бийлигин алмаштырып, чаң тополоң кылууга даярданып жатышы мүмкүнбү? Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон үй бүлөсү менен Кыргызстанда мамлекеттик төңкөрүш жасоого даярданып жатканын канчалык чындыгы бар? Буга ишенүүгө деле болбойт, анткени биздин өлкөдө жарандык коом абдан өнүккөн. Анан баары эле сатылып кетип, тышкы күчтөрдүн эсебинен төңкөрүш кылууга даяр турат деген да туура эмес. Ооба, бизде Тажикстанга салыштырмалуу бийлик улам-улам алмашып жатат. Бирок Эмомали Рахмонго жүгүнүп берген чыккынчы даражасына жете элекпиз. Кыргыз эли өтө намыскөй эл. Төңкөрүш кылууга элдин нааразычылыгы ага себептер болушу керек. Бүгүнкү күндө ага эч кандай негиз, тамыр жок. Тажикстанда жарандык согуш болуп, алапайын таппай турганда кыргыз эли жардамга келишип, кошуна катары колдорун сунушкан. Жакшылыкка жамандык деген бар. Тажик бийлигинде ичара ошондой сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Кантип чек арадан ызычуу болуп жатса, мындай сөздөр сүйлөнбөсүн. Бирок мындай пландар болбосо керек. Тажикстанда бир үй бүлө башкарат, алардын бизге кол салганы дагы жөн эмес. Алар аяк бияктан биздин тамырыбызды тартып көрүп жатат. Буга чейин биз аркылуу контрабанда баңгизаттар өтүп жүргөнү да түшүнүктүү. Алардын өтүүсүнө кайсы кылмыш топтору өбөлгө түзгөн. Бийлик ага канчалык деңгээлде байланганы белгисиз. Бирок алар сөзсүз сүйлөшүүнүн негизинде өтөрү белгилүү. Бизде бийлик алмашкандан кийин Тажикстандын абалы кыйындай түшкөнү анык. Ошондуктан өздөрүнө лоялдуу бийликти алып келип, губернаторлор Аскарбек Шадыев, Жеңиш Разаков сыяктуу маңкурттар келишип, чек арадан жер берип турушса деп ойлойт да. Мунун баарын эске алсак, анда аларда ичара бир нерсеге даярдык жүрүп жатат. Биз менен көп маселени күч менен чечебиз деген ойлору бар. Кыргыз-тажик чек арасында 2021 жылдын 28, 29, 30 апрелинде жана 1 майындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 бала, 180ден ашуун адам жаракат алды. Баткен облусунда 100дөн ашык жеке турак жай талкаланып, 58 миңге чукул адам жашаган жерин таштап кетүүгө аргасыз болгон. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жараат алганы расмий жарыяланды. 15 миңге чукул жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуация болгону айтылды. Согдо облусунун бир нече айылында 14 турак жай толук бузулуп, 2 үй, 1 курулуш объектиси жарым-жартылай жабыркаганы маалымдашкан. Эгер тажиктер кайрадан чыр чатакты башташса, бизден бир эле жооп болушу шарт. Тынчтыкты кааласак, чек арада өзүбүздү бекемдешибиз керек. Экинчиден, биз Тажикстан менен ШКУ, ЖКК деген бир уюмдабыз. Бул уюмдардын лидери Орусиянын Тажикстан тарапка канчалык колдоосу бар экенин билиш керек. Ошого жараша тышкы саясатты өзгөртүү маанилүү. Кыргызстан менен Тажикстан талаш участоктор боюнча келишпестикте эки башка картаны далил катары алдыга тартып келишкен. Тажикстан 1924-39 жылдардагы чийилген картага таянып, Ворух бул эч кандай анклав эмес.
чуштуюп Кыргызстандын территориясына кирип кеткен биздин өлкөнүн бир бөлүгү. Ошондой эле Тажикстандын калган бөлүгү менен байланыштырып турган жол дагы бизге таандык деп келишкен болчу. Ал эми Кыргызстан болсо 1958-59 жылдардагы картага таянышып, картада айтылып тургандай Ворух кыргыздардын территориясы менен курчалып турган кадимки анклавдын бири. Ал айылда кыргыздар менен тажиктер шахмат түрүндө аралаш жашашат деген жүйөнү алдыга тартышкан. Мындай маселе кошуна жашап чек арасын такташкан ар бир мамлекетте бар. Тажикстанда чек араны тактоо маселелерине алардын ою ачыктан ачык эле көрүнүп калды. Алардын тынчтык жолу менен маселе чечүү ойлору жок, эртең дагы провокация кылып чатак башташы деле мүмкүн. Эгер Тажикстан таңууланган 1924-39 жылдардагы картаны ошону менен бирге ошол кездеги материал жана документтер боюнча сүйлөшүүлөргө барсак, мурдагыдай Ворух анклав болуудан калат. Мындайча айтканда, анклав деген атуулдан кутулат. Ворух уркуюп Кыргызстандын территориясына кирип турган Тажикстандын бир бөлүгү болуп саналып кетет. Тажикстан басмырлап басып келип, Ворух аркылуу каразгөйлүк менен оркоюп биздин территорияга кирип кете албайт. Анткени кыргыз калкынын намустуу экенин сезип калды. Анклавдарда коридор берсе, кыргыз айылдары бөлүнүп калышы мүмкүн. Тарыхый процесстерден улам Кыргызстанда анклавдар пайда болсо, Кыргызстандын да кошуна мамлекеттерде анклавы бар. Советтик мамлекет 1917 жылдан кийин чек ара маселесин чечкенде кайсы улуттун эли көп болсо, ошол жерди ошол улутка бөлгөндүктөн анклавдар пайда болгон. Бул көйгөй СССРдин доорунда эле жаралган. Кыргызстан 1936 жылдан баштап союздук республикалардын катарына кирген. Биздин республикага ага чейин автономдуу облус катары Орусиянын курамында болгон. СССР түптөлгөндө ар бир республиканын территориялык чектери өздөрүнө бекитилип берилген. Тажикстанга караштуу Ворух айылы Кыргызстандын аймагынын ичинде жайгашкан. Бул аймакта 40 миңге жакын адам жашайт. Ворухта төмөнкү махалиялар жайгашкан: Саридашит, Тидон Кучаи Болло, Сари Курим, Гузар Новобод, Кишлок, Майдон, Сариканда, Таги Махалла, Калиача, Тачикан, Сангуттуда махалиялар кичинекей бөлүккө бөлүнүшкөн. Тидон Кучаи Кози, Кучаи Шикори, Мукагига Гузар, Кучаи Гози, Заровон, Кодонго жана башкалар бар. Буга чейин дал ушул анклав чектеш аймакта бир нече жолу чек ара чатагы орун алган. Эгер Ворухка коридор ачылса, Кыргызстан үчүн жаңы эсклавдын ачылышын шартташы мүмкүн. Тажикстан Ворух анклавына коридор алууга аракет кылып келет. Бирок ага коридор бере албайбыз, анткени ортодо Аксай деген айылыбыз бар. Азизбек Келдибеков, Булак, Назар Ньюс, Чекиткей. Түрк мамлекеттер уюму Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал боюнча кайрылуу жасады. Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Багдат Амриев Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал боюнча кайрылуу жасады. Биз Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалга тынчсызданып жатканыбызды билдиребиз жана куралдуу кагылышууларды тез арада токтотууга, дипломатиялык сүйлөшүүлөр аркылуу абалды тынчтык жолу менен жөнгө салууга чакырабыз. Түрк мамлекеттер уюму жай тургундарга карата аскер куралдарынын колдонулуусун айыптайт. Ошондой эле эки коңшу өлкөнүн чек арасындагы чыңалуунун мындан ары күчөшүнө жол бербөө үчүн зарыл чараларды көрүүгө чакырат. Биз Кыргыз Республикасынын кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу аракеттерин колдойбуз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы өз ара түшүнүшүүгө, өз ара урматтоого негизделген сүйлөшүүлөрдү кубаттайбыз. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча эки тарап тең келечекте жаңжал болтурбоо үчүн зарыл болгон кадамдарды жасайт деп ишенебиз, деп жазылат ТМОнун башкы катчысынын билдирүүсүндө. Булак, Бишкек, 24, Чекиткей. Эгер ит багып ага жакшы мамиле кылсаң, сүйлөй албаса да ал макулук адамдын сөзүн түшүнүп айткандарыңды кылат. Эч болбоду дегенде баккан кожоюнун чын дили менен берилип сүйүп ак кызмат кылат. Итко эң акылдуу жандык. Атүгүл зоопаркта эшектерди да үйрөтүп тарбиялап жатышат. Бирок Эмомали менен биздин батышчыл шүмчүктөрдү такыр эле адам кыла албай койдук. Кудай буларды нарагынан уруп койгон экен. Эмомали өз элин сүйсө, анда адамдар бирин-бири өлтүргөн согушка жол койбош керек эле. Ал эми биздин батышчылдар Кыргызстанда жерибизди сүйгөн болушса, эл башына оор иш түшкөн маалда бардык башка түйшүктөрдү унутушуп, бир муштумга түйүлүш керек эле. Жок дегенде күн аралатып азап тартып жаткан Баткен элине жакшы сөздөрү менен кайрат айтып турушса жарашпайбы? Эмомали таяктан кол салган убакта өзүбүздүн бузукулар бул жактан күч алышат. Өлкөнүн түштүгүндө эмне болуп жатат деген ой баштарына келбестен. Менде акыркы убакта кандайдыр бир смутное сомнение пайда болду.
Азыркы бийлигибизге каршылар тажиктер менен жеңичинен сүйлөшүп алышып, атайын эле согуш чыгарып жатышкан жокпу деген. Булардан ар нерсе күтсө болот. Шамурза Бөрүкулов.